10 белгиси. Түрктөр менен согушуу. Абу Хурайра, Аллах андан разы болсун, риваятланган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттары болсун айткан: мусулмандар түрк эли менен согушмайынча кыямат кайым болбойт. Ал элдердин жүздөрү кайыш менен капталган калкан сыяктуу. Алардын кийимдери жана бут кийимдери жүндөн болот. Муслимден келген хадис. Ал эми Аль-Бухариден келген хадистин риваятында силер бут кийимдери жүндөн болгон эл менен согушмайынча кыямат кайым болбойт. Алар түрктөр. Алардын көздөрү коош, жүздөрү кызыл, жүздөрү жана мурдулары кайыш менен капталган калкан сыяктуу экенин болот. Худейч Муавия ибн Абу Суфьяндын орун басарынан ага кат келгендиги жөнүндө айтат. Аллах алардан разы болсун. Катта мусулмандар түрктөргө кол салып, аларды талкалап, алар чоң жоготууга учурап жана алардын кендерин басып алгандыгы жөнүндө жазган эле. Бул нерсеге Муавия абдан ачууланып, катка жооп жазат. Сенин сөздөрүңдөн түрктөрдүн чоң жоготууга учурагандыгын жана алардын байлыгын басып алгандыгыңды түшүндүм. Мындан кийин бул ишиңдин кайталанышын оккум келбейт. Менин уруксатымсыз алар менен согушпагын. Худейч сурайт: "О момундардын башчысы, сен эмне үчүн мындай кылып жатасың?" Муавия айтат: "Себеби мен пайгамбарыбыздын ага Алланын салам-салаттары болсун, шыралжын өсүмдүгү өскөн өрөөндө арабтардын үстүнөн түрктөр сөзсүз түрдө жеңишке ээ болот деп айтканын укканмын. Мына ошол себептүү алар менен согушкум келбейт." Узак убакыттар бою мусулмандар түрк урууларынан алыстап четтеп турушкан. Бирок алар акырындык менен мусулман башчыларынын ишеничине кирип башташат. Аль-Муътасимдин башчылык кылып турган доорунда мусулман армиясынын көпчүлүк пайызын түрктөр түзүп калган эле. Алардын таасири күчөп, селжуктардын жана башка уруулардын гүлдөшүнө себеп болот. Ал эми хижранын 7-кылымында Чыңгызхандын армиясы исламдын армиясына кол салат. Хижранын 656-жылдары алар Багдад шаарын жана андагы чоң китепканаларды талкалап, халиф Аль-Муътасимди өлтүрөт. Дагы бир канча ондогон жылдар бою монголдор мусулмандардын жерлерин тоноп турушту. Андан кийин аларга Чолок Темир зордук менен кирип келди да, ал мусулмандардын жерлерин тоноп, Дамаскты өрттөп, толугу менен талкап салат. Бир сөз менен айтканда, түрк баскынчылары мусулмандарга өтө чоң зыян жеткизишкен. Бирок кийин алар акыйкат динге кайтышып, ислам туусун бийик көтөрүшкөн. Көптөгөн жерлерди басып алышып, анын себептеринен күчтүү Осман империясын курушат. Осман империясы 20-кылымдарга чейин исламдын тиреги болуп турду.